Креативдүү ой жүгүртүүдөн коомдун көңүлүн бурдурган графикалык дизайнер. Замандын агымы талап кылган жаңы технологиялык кесип. 3D Max'тан 3D анимацияларды жасап, 3D мисалы адам болобу, келбет болобу, жаныбар ушуларды даяр сайтка жүктөп, ошол жактан чет мамлекеттер аркылуу иштесем болот да. Акча табып. Жаш дизайнер Нур-Султан өлкөдөгү эң ири долбоордун дизайндарын иштеп чыккан. Технология жаңыланып, адамдын жашоосу интернет желесине байланышкандыктан технологиялык жаңы кесиптерге дагы муктаждык артты. Кандайдыр бир фирма же ишкана болобу, жеке өзүнүн дизайндык брендтик белгиси жана социалдык тармактарда жеке баракчалары болуусу шарт. Креативдүү ой жүгүртүп, өзгөчө графикалык дизайнды өздөштүрүп келе жаткан Нур-Султан Абдувалиев жаш кезинен графиканы өздөштүрүп, мектепти аяктаган соң Борбор каладагы чет элдик жогорку окуу жайдын графика адистигинде окуган. Студент кезинде сынактарга катышып, мыкты дизайндар менен ири компаниялардын брендтик жарнамаларын утуп алган. Мен 1997-жылы Алай районунун Гүлчайында төрөлүп өскөм. Андан кийин мектепке аттандым. Мектепти бүтүрүп 2015-жылы кыскача эле айтып кетейин. 2015-жылы Кыргыз-Турк Манас университетинде көркөм өнөр факультетинин графика бөлүмүнө тапшыргам. Ошол негизи жаш кезимде сүрөткө кызыкчумун. Ошо сүрөткө кызыгып, ошонун артында негизи мектепте окуп жүргөндө бул факультет Манас университетинде ушундай факультет бөлүм бар экенин билбечүмүн. Тааныш досторум аркылуу билип, ошол жака тапшырып, анан дизайн аркылуу көптөгөн нерселерди үйрөндүм ал факультеттен, университеттен. Ошол негизи дизайн тармагы азыр өнүгүп бара жаткан кесиптердин катарына кирет. Негизи жаңы үйрөнүп баштаган адамдар кызыгып, биринчиден программаларды үйрөнүш керек. Анан китептер бар ар кандай, YouTube'да деле ар кандай видеолор бар, дизайн тармагына байланыштуу. Ошолорду көрүп, китептерди окуш керек. Дизайн тармагын окуп эле чим болбостон мындай иш табыш үчүн, фрилансер болуп иштеш үчүн ар түрдүү конкурстар болуп турат жыл сайын. Ошолорго катышып өзүнүн атын таанытыш керек. Мисалы, былтыры Design Cup деген орустардын Бишкекте өтүлөт жыл сайын. Жыл сайын өтүлчү, былтыры 2 жыл сайын кылып койду. Алексей Лысогоров деген орус дизайнер бар, ошонун конкурсу да бул. Ошол жакта СНГ мамлекеттеринде катышкан дизайнерлер бар, күчтүү. Дизайн тармагында иштөөнүн дагы бир артыкчылыгы бул онлайн иштесе болот экен. Былтыр деле көрдүк, пандемия учурунда Бишкекте отуруп, башка мамлекеттер аркылуу онлайн иштеп аттык да. Дизайн тармагы өлкөдө эми гана өнүгүп келе жатканын Нур-Султан мырза айтат. Келечекте талаптагы күчөп, адамдар өзгөчө креативдүү көз караштагы жарнамаларга гана көңүл буруп каларын жаш дизайнер билдирет. Азыр эми өсүп өнүгүп келе жатат дизайн тармагы, графика дизайн тармагы. Бишкек менен Оштон айырмасы, Бишкекте бир аз салыштырмалуу бир аз жакшыраак. Креативдүү ой жүгүртүп алган дизайнерлер көп да. Ошто билбейт экен, бирок Ошто азыр мен өзүм досторумдун дизайн тармагында иштеген досторумдун айтуусуна караганда, мындай креативдүү ой жүгүртүү менен мындай эсептешпейт экен да. Көбүнчө мен ушундай угушум боюнча ушундай. Анан мындан ары да деңгээли өсүп өнүгө берет деген ойдомун.
2018 жылы журналдан келген. Журналдың атын есте албай атам. Андан кейін бүткөндөн кейін 2020 жылы мен дипломдук ишим ошо элимне дейт деген мындан 3 жыл мурун, 5 жыл мурун тартылган скетч шоу. Ошонун жигиттери мага буйртма берген да. Буйртма берип, бул негизи элимне дейт деп мен ошол дипломдук ишим жазып жаткандан мурун 1 жыл мурун ачылган. Андан кейін 1 жылдан кейін дагы ребрендинг кылабыз деп мен башкача дизайн ойлоп табып, ошо Жааныш Залкар мырзалар бар, ошолор менен иштештик да. Алдыда дагы максаттар көп. 3D Max анимация жаатында иштесемби деген пландар бар. Онлайн иштеп, мисалы көп 3D Max'тан 3D анимацияларды жасап, 3D мисалы адам болобу, келбет болобу, жаныбар ушуларды даяр сайтка жүктөп, ошол жактан чет мамлекеттер аркылуу иштесең болот да, акча табып. Өлкөнүн 7 дуанындагы тарыхый баалуулуктарды жана тарыхый белгилүү инсандарды дагы анимациялык тасма катары жасаган. Өспүрүмдөр үчүн анимациялык видеороликтер жана өзгөчө дизайндагы сүрөттөр интернет желилеринде популярдуулугун жоготпой келет. Ошо жалпы эле Кыргызстан боюнча бул дизайн тармагы эми келип атат да, өсүп өнүгүп. Мисалы Казакстанды алып көрсөк, Өзбекстанды алып көрсөк, буларда өсүп өнүккөн да. Ошондой эле мамлекет тарабынан каржыланат. Ишканалар бар дизайнерлер үчүн. Бизде да Кыргызстанда ушундай дизайнерлерге жакшы эмел койсо, камкор кылып койсо жакшы болмок да. Рекламный агентстволорду ачып, мамлекет тарабынанчы. Бизде частный ишканалар көп. Мисалы мен Ошто көп биле бербейм, бирок Бишкекте көп да. Мен окуп жүргөндө эле студент кезимде Медиасо компаниясы болчу, ошол жакта көп видео съемкалар болчу, дизайнерлер менен иштешет эле. Андан сырткары практика өтөгөн жерим бар, Тоярт деген. Ошол жерде дизайнер бар да. Ушундай көп менчик ишканалар көп да. Ишмердүүлүгүндө иңири долбоор катары элимне жейт аталышындагы жарнамаларды алган. Компаниянын дараметине жараша дизайндар $100 $500 чейин бааланат. Графикалык дизайнга кызыккан жаштар социалдык тармактагы сабак болгон тасмаларды көрүп, кыргызча которулган китептерди сунуштайт. Азыркы жаштар ушу дизайн тармагын үйрөнөм десе, китептерди окусун каалайт элем. Кызыктуу китептер бар. Орусча, кыргызча мындан 2017 жылы Төлөгөн Нурдинов деген байкенин Гений тентек деген китеби чыккан, атайын чисто ошо дизайнерлер үчүн. Аябай сонун китеп, ошону сунуштайт элем. Андан сырткары Майк Монтеро дегендин «Дизайн это работа» деген китеби бар, аябай сонун. Андан сырткары ушул негизи дизайн графический дизайн тармагына киргенден кийин ушуну кете берет да. Бунун тармактарычы веб дизайн, графический дизайн. Веб дизайн мисалы сайттар менен иштеген дизайнерлер. Меники графикалык дизайн. Анан Illustrator, Photoshop программаларын үйрөнүш керек эң биринчи эле. Андан сырткары башка андай рекламный агентстволорго кирип иштейм десе, Corel Draw программасын үйрөнүш керек сөзсүз түрдө. Биринчи очурд. Каражат табуу, көп каражат тапса болот бул кесип боюнча. Анан мындай мен өзүмкүн айта кетсем,
биринчи баш келгенде компаниялардан эми компания түзүлгөндө жаңы түзүлөт да, бизде финансылык жактан бир аз аксап атабыз деп келишет. Ошолордун кырдаалына карап эми 21 кылым техниканын заманы дегендей, бул дизайн келечекте дагы өсүп өнүгөт деген ишеничтемин. Буну жаштар окушсун. Дагы Кыргызстандан көптөгөн күчтүү дизайнерлер чыкса, чет мамлекетке таанылат да. Жакшы дизайн тармагы өсүп өнүксө, ошо чет мамлекеттер Кыргызстанда ошо дизайн тармагы боюнча да танып калса жакшы. Ошон үчүн азыркы жаш өсүп келе жаткан дизайнер болом деген жаштарга кеңеш берет элем. Ошо YouTube'дан эмелерди, видео сабактарды көп көрүшсүн. Illustrator, Photoshop, Adobe'дун бир канча көп программалар бар. Ошолордун баарын үйрөнүп алса, өздөрүнө жакшы чет мамлекет менен да иштесе болот. Бул колумдагы китеп ошол айтып аткан Төлөгөн Нурдиновдун Гений тентек деген китеби. Ушул сыяктуу көптөн китептер бар кыргызчачы, дизайн тармагына байланышкан. Ошо китептерди окушсун көп жаштарга. Налог лицензия аштырат. Лицензиянын налогун ар кандай болот деп мен уккам, бирок менде азырынча лицензия аштыра элекмин. Лицензия аштыргандардан ушундай уккам да. Сүрөттөр дизайнда бир кубаттуу күч боло алышын жаңы технологияны өздөштүргөн жаш уландарга мүмкүнчүлүк көп экенин жаш дизайнер айтты. Окууну эч качан токтотпоону, изденүү инсандын көз карашына эң мыкты инвестиция экенин белгилейт.